Бишкек шаарынын ылдый тарабы Озерный айылынын жанынан 4 гектар айдоо жер аянты шашылыш түрдө сатылат туугандар. 4 гектар 2ге бөлүнгөн, өйдө тарабы 2 гектарына беде эгилген, чөө аласыздар. 1 жылда 3 орум аласыздар кенен. Ылдый тарабы 2 гектары айлана чөйрөсү толугу менен тосулуп, ушул 2 гектар жер аянтында ежевика бар. 10 катардын 4 катары 1 жыл мурда тигилгендер. Булар уже түшүмгө кирген. Анан калган 6 катары булар жаш көчөттөр, былтыр отургузулган. Быйылдан буйруса ушулар деле алды түшүмгө кирип калат. Ежевикасы бар. Мына бул өйдө тарабы 2 гектардын жарымысы малина отургузулган. Мындайча айтканда 1 гектар жер өлчөмүнүн тегерегинде малина. Бул түшүмгө кирген. Учурда мына эрте жаз айы көктөп жалбырак бүр ачып чыгып жатат. Андан сырткары, мына ушул жер аянтында скважинадан дагы суу чыгарылган, агын суу дагы жанында, ылдый тарабынан көл дагы жанында. Кааласаңыздар, 3 тараптан суу ресурстары бар. Көлдөн дагы тартып чыгарып алсаңыздар болот, жер астынан скважина менен дагы чыккан, анан өйдө тарабы агын суу дагы жанында. Жердин үстүндө эле арыктан агын суу келет туугандар. Так, андан сырткары, бул жерге бак дарактар, алма көчөттөрү, шабдалы көчөттөрү дагы отургузулган. Тиги четинде катарынан забордун жээги менен ушул бир катар кылып узунунан көптөгөн шабдалы дарактарын дагы отургузган. Азыр көктөгөн, булардын баардыгы гүлдөп бүр ачып жатат учурда. Быйылкы жылдан буйруса сиздерге түшүмгө кирет. Мына ушул 4 гектар жер аянтынын сатыла турган баасы $80,000 кеми бар деп ээси айтып жатат. Көк китеби, бүт бардык юридикалык жактан таза, документтери бардыгы так жана ордунда. Жер аянтынын ушул өйдө тарабы беде эгилген жагы, бедеси дагы коюу 2 гектар. Анын ылдый жагы ушул жердин 4 гектар жердин ортосунан эле бөлүп, ылдый жагы 2 гектарын айланасын ушул бетон стойкалар менен тургузуп, зымды токуп, заборун тосуп чыккан 4 шарча кылып. Тосулган 2 гектары. Ушул 2 гектардын ичинде бүтүн мынандай капельный расширениялар, трубалары, капельный ленталардын бардыгын таштаган да. Анан мына бул малинанын өйдө тарабы жер аянтынын өйдө жагында пустой жер. Бул былтыркы сезондо ушул капельный расширения менен арбуз, дагы башка жер жемиштерин отургузган экен. Быйылкы сезондон дагы кошумча кааласаңыздар пайдаланасыздар. Кааласаңыздар ашкабак, кааласаңыздар дарбыз, кааласаңыздар дагы башка нерселерди отургузсаңыздар болот. Анан ылдыйкы тарабы деле дал ушундай. Былтыр ашкабак отургузулган, эң ылдыйкы четинде жер аянты. Ушул сабдалылардын боюнда дагы ушул капельный расширения менен эле эгилген. Анан өйдө тарабы ушул бул жагындан ежевикалары, анан бул тарабынан малиналары, ушул 1 гектар чен өлчөмүнүн тегерегинде малиналары бар да. Мына бардыгы жетилген малиналар катарынан. Анан мына бул тарабы, бул катары ушул түз эле шабдалы көчөттөрү. Андан бери мына ортосунда эле скважинадан дагы суу чыгарылган, движокту коесуздар. Бүт система орнотулган. Ушул 2 гектардын ичине толук түрдө ушул капельный расширения менен мына бул трубалар менен суу таркайт да. Суу таркайт. Ушул тосулган жердин ичиндеги бош орундарга деле кааласаңыздар, бул жерден малина көчөттөрүнү, ежевика көчөттөрүнү көчүрүп алсаңыздар болот. Анткени кааласаңыздар көчөт сатасыздар бул жерден. Анткени жетилген бардыгы, жаңы астынан дагы жаңы көчөттөр чыгып жатат. Анан кааласаңыздар ушул өзүңүздөрдүн жер аянтыңыздарды толук түрдө малина менен ежевика кылып алсаңыздар болот. Бул жагынан ушул бассейн дагы жанагындай ар кандай шартка байланыштуу каралган да. Скважинада сууну толтуруп коесуздар бул жака, анан кийин керектүү учурда жанагы өзүнүн орду менен сууну бере бересиздер бассейнден эле. Капельный расширение болгон. 2 гектар толук түрдө капельный. Мынандай трубалар ташталган, капельный ленталар бүт баары ташталган. Жалпы жер аянты 4 гектар. Озерный айылынан эле түз эле өтүп келесиздер. Ылдый тарабынан көл дагы бар, көлдөн дагы суу алсаңыздар болот. Өйдө тарабы анан агын суу, арыктан дагы суу алсаңыздар болот, каналдан. Агын суу дагы келет экен. Жолдору дагы бар. Ушул биз унаабызды токтоткон жер, ушул жер аянтынын башталышы да. Жердин үстүндө эле чек арада жол дагы камтылган. Унаа жүрүүчү жол. Жолго дагы ыңгайлуу. Анан айланасыны тоскондо дагы өтө сонун кылып тосуп чыгыптыр. Мына токуганын дагы көрүп турасыздар. Мына бул бетон стойкалар, винколдорду отургузуп, катарыны жакындыгын ушул 2 метрден отургузуп, мынандай зым менен токуп айланасын эринбестен 2 гектар жер аянтын тосуп чыккан экен.
чалып бир катар сүйлөшөсүздөр. Баасыны 80 000 доллар кеми бар деп жатат. Эми калганын ээси менен сүйлөшүп, жолугу өзүңүздөр баалашып сатып ала бересиздер. Бүт бардык шарты бар экен. Дыйканчылык кылганга, мээнет кылган адамга мына бул жер жанагындай акча чыгарчу заводдой эле болот да буюрса иншалла. Анткени 4 гектар жер аянтын эптеп бул жерди мындай максималдуу эффективдүү пайдалансаңыздар, иншалла миллионер болосуздар.